Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана көрөрмандары. Каналыбызда негизинен башкы максаттарынын бири болуп, мына ушул таза кандуулукка өтүү, сандан сапатка өтүүнү рекламалоо жана ошого бир аз да болсо салым кошуу деген максатта биздин канал ачылып эмгек алып барганына быйыл Кудайым буйрса 3 жылдын жүзү болот. Сандан сапатка өтүү боюнча азыр эл арасында кандай нерселер болуп жатат? Барыңыздар билесиздер, туугандар, сапаттуу койлордун, айрыкча Арашан породасындагы койлордун баалары канча миңдеген долларга жетип атат. Бул деген биздин сыймыгыбыз, биздин кыргыз элинин мактана турган бир зор эмгектеринин бири. Анын аркалай келаткан афган койлору жана Гисар породасындагы койлордун дагы мына ушул койлордун породасына өткөн туугандардын дагы короосу алда канча алдыга жылып, алда канча пайдага жетишип жаткандыгын акыркы мына ушул 3 жылдын ичинде көп байкап келебиз, туугандар. Өтө мындайча айтканда бир зор эмгектин артынан келип чыккан мына ушул породаларды аркалап сапаты кеткен мал жандыктардын санын азайтып сапатка өтүүдө алда канча жеңилдиктер дагы байкалып атат, туугандар. Бүгүнкү чыгарылыштын негизги максаттарынын бири, туугандар, мына ошол кочкорлор тууралуу биз видеолорду тартып чыгарып атабыз. Эгерде көрө электер болсо дагы бир жолу ушул кочкорлор тууралуу бир аз маалымат берейин, туугандар. Бул жерде мыкты арашандар, мыкты афгандардын топтому. Алгач мына ушул кочкор келип атат. Мен жөнүндө айт деп атабы. 6 тиш болду быйыл. Бою метрге жакын, туугандар. Бул жерде кочкорлордун дээрлик бардыгы кандары таза. Дээрлик бардыгы бирөөнөн башка, бир мына ушул козу кочкордон башка жана мына привозной ушул кочкордон башкасы 5 кочкор бул жерде козуларын көрсөтүп, алды 2 жылдан бери коюлуп, быйыл мына 3-жылы куутка даярданып аткан учурлары. Кызыл кочкор, бул кочкордун тиши 6 тиш деп айттык, бою метрге жакын, кулагы 18 сантиметр. Эми афганда кулак көп эле баса белгиленбейт. Бирок куйрук афганда жок, Арашанда бар куйрук, туугандар. Куйрук өтө тегиз, сөөктөрү дагы өтө жоон, көшмар, биздин сөз менен айтканда өтө мыкты кочкорлордун бири, туугандар. Андан кийинки бул носорогтун линиясынан кара кочкор. Күз айларында октябрга барып, Кудайым буйрса 2 жашка толот. Былтыр козу тишинде пробный козуларын көргөнбүз, койгонбуз, быйыл туулду. Өтө жакшы, сынсыпаттуу, жакшы койлор. Бааларын бир жолу айта кетейин, туугандар. Бул кызыл кочкордун баасы 130 миң суралып атат. Ал эми кара носорогтун баасы 150 миң суралып атат, туугандар. Андан кийин бул жерде привозной 2 тиштен 4 тишке өткөн ол кызыл кочкор бар. Бул кочкордун дагы сын сыпаты жакшы, жайында, туугандар. Эми өсүп жетилип келаткан кочкорлордун бири. Бул кочкордун баасы жөндүү. Бул 80 миң сом суралып атат, туугандар. Кочкордун кайсы бир кочкор сиздерге жаккан болсо, подробный видео тартып сиздерге жөнөткөнгө даярбыз. Андан кийин мына Фокстун линиясынан козу кочкор деп айтсак болот. Жаңыдан 2 тишин сайып атат, кеч туулган козу экен. Параметрлери 90га жакын, 89, 90, ушундай, кулагы 20-21. Дене мүчөсү, түс бөлдөшүн өзүңүздөр көрүп турасыздар, туугандар. Өтө мыкты, жакшы кочкор. Оор формада эт байлап, оор формада эт бере турган кочкорлордун линиясынан. Ал эми андан кийинки мына ушул кара жалтырак түстөгү афган кочкор. Бул кочкор дагы күз айларына барып 2 жашка толот. Учурда 2 тиштен 4 тишке өтүп аткан учуру. Бул кочкор дагы кууту өтө күчтүү, туугандар. Өтө күчтүү, жоон кочкорлордун бири. Бул да болсо али да өсүш алдыда, туугандар. Андан кийинки кочкор баалары туура айтпай кеттик. Бул кара кочкордун баасы 70 миң сом. 70 миң сом кеми бар. Фокстун
Баасы дагы Фокстун линиясынан кочкордун баасы 80 000 сом кеми бар. Ал эми дагы бир кочкорубуз бар. Мына ушул Гүлүбердин линиясынан бул да 4 тиштен 6 тишке өтүп атат. Өтө жоон, сыпаттуу, разрез аягына чейин жакшы кочкор туугандар. Бою 96-97 бар. Быйыл дагы Кудайым буйрса булар өсүштү берет. Боюна, жоондугуна дагы өсүштү берет туугандар. Бул кочкордун баасы 60 000 сом кеми бар туугандар. Мына ушу ортодо турган кочкордун баасы 60 000 сом кеми бар. Андан кийин эң ушул жердеги фаворит деп койсок да болот, же болбосо ушул жерде алдыңкы эмгеги жакшы сиңип келаткан кочкорлордун бири, жакшы козуларды берип келаткан кочкорлордун бири Ахиллес деп коебуз. Мына ушул ак кочкор. Бул кочкордун жашы 6 тиш азыр, бою 1 метр, бою 1 метрден өйдөраак дагы болушу мүмкүн. Бул кочкор эки жылы 2 тишинде жана 4 тишинде койлорго коюлду, козулар алынды, жакшы козуларды берди. Кудайым насип кылса бардыгы кулут жагынан бардыгы жакшы жайында туугандар. Андан кийин бул Ахиллестин баасы 200 000 сом. Башка видеолордо дагы айтканбыз. Баасы келишсе сата берет, болбосо быйылкы жылы жүздүн койлорго коюлчу кочкорлордун бири туугандар. Андан кийин ушул жерде жалаң балдар жана мен деген бир соолук кой. 2 тиштен 4 тишке өткөн афган кой. Мына ушул афган койдун бою дагы 91-92. Кызыл козусу ургачы. Бул койдун баасы 60 000 сом туугандар. 60 000 сом. Андан кийин мына кара козу бар. Бул кара козу атактуу Каштан кочкордун козусу. Видеодогу дагы бир максаттардын бири туугандар, токетер жерин айта турган болсок, мына ушул кочкорлорду дүң баада дагы сатып жибере беребиз. Эгерде кимде ким араңыздардан алып туруп кочкор сезонго сентябрь айына жеткирип туруп бирден шытыр сатып долларларды эсептейм деген болсо, мына ушул кочкорлорду алсаңыздар да болот туугандар. Эгерде бул жерде 7 баш мыкты кочкорлор бар, 7-өнү бир алсаңыздар, мына ушул козусу менен афган кой 91-92 чыгат деп айттым. Бул эгерде азыр арыгыраак мезгили семире турган болсо, бул 94-95ке бара турган кой туугандар. Андан кийин мына ушул кара козуну дагы бекер кошуп берем туугандар. Эгерде оптон багыла турган болсоңуздар, оптон баасы 700 000 сом, бир аз кеми болот туугандар. 700 000 сом бир аз кеми болот. Бааларын тез айтып кете турган болсок, дагы бир жолу өзүңүздөр эсептеп көрүңүздөр туугандар. Кара кочкор 70 000 сом, бул кочкор 80 000 сом, ал бул кочкор 130 000 сом, 150 000 сом, 80 000 сом, 60 000 сом жана 170 000 сом болору туугандар. Бул кочкордун болуш баасы. Эми өзүңүздөр кошуп эсептеп көрүңүздөр. Жана кочкор сезондо мен сатылап турган бааларын ушул баада келсе кочкор сезондо сатам деген бааларын айтып коеюн сиздерге. Аны дагы өзүңүздөрчө эсептеп көрүңүздөр туугандар. Бул Ахиллес былтыркы жылы сезон малында, сезон алдында 220га чейин чыккан. Ал эми бул кочкорлор быйыл пайда болду. Булар былтыр алынган, бирок бул кочкорлорду былтыры сатыкка коюлган эмес. Фокс дагы быйыл алынды. Деңгиси сатылап турган болсо, бул 60 000дин тегерегинде кетет. Ал эми Фокс өсүшүнө карап бул 100 000ге чейин кетиши мүмкүн. Носорог эң жакшы өсүштөрдүн бири көрсөтүп аткан мына ушул Носорогдун линиясындагы Борчик деп коебуз. Бул кочкор дагы 150 000ди чапчый турган кочкор. Сезондо азыр өтө мыкты, өтө тез темп менен өсүп атат туугандар. Андан кийин мына Танк деп коем бул кочкорду да. Танктын сатылыш баасы дагы кочкор сезондо 150 000ден ары кетиши мүмкүн туугандар. Бул реальность, бул эч кандай асмандан алынган баалар эмес. Бул 3 жыл ичинде биз көрүп жүргөн нерселер туугандар. Ал эми бул привозной афган кочкор дагы 100 000 сомдун ар жак бер жагында кете турган нерсе. Бул болсо 70 000 сом, 80 000 сомдо спокойно чапчый турган кочкор. Эми өзүңүздөр
эгерде азыр алсаңыздар кайра күздө сата турган багыңыздарды эсептеп көрүңүздөр дагы. Башкача дагы бир сиздер үчүн кирешелүү тармак бар туугандар. Дегенкиси эле дегеле ушул кой багытындагы, сапат багытындагы туугандарыбыздын алып жаткан, көрүп жаткан пайдаларына таянып, жана өзүбүздүн тажрыйбабызга таянып айткандагы бир мыкты кочкордон көрүлгөн пайда $100,000 $300,000 чейин дагы пайдаларды көрүп атат. Албетте кочкордун линиясы, кочкордун бардык тараптарына каралат. Бирок мына ушул кочкорлордон көрүп жаткан биздин пайдалардын бөлүшүп кете турган болсок, булардын мисалы эгер мына ушул ахиллести бир 50 койго кое турган болсоңуздар, 50 мыкты койго кое турган болсоңуздар, гисар болобу, афган болобу койлорго кое турган болсоңуздар, ушул койлордун 50 козуну өзүңүздөр эсептеп көрүңүздөр. Кеминде 30,000 сомдон эсептесеңиздер эле, бир жылдан кийин ошол 50 козуңуз Кудайым буйруса 1,5 миллион сом акча болот. Мына туугандар, сапат деген ушул жакта, сапат деген мына ушул нерседе туугандар. Жана ошондой эле башка кочкор дагы булардын кайсы бири болбосун койлорго койсоңуздар, жакшы козуларды алып, жакшы баада сатып аласыздар. Эң акыркы минимальный эсеп бир козудан, мына ушул кочкорлордун бир козусу эң минимум дегенде 17,000-18,000 сомдон күзгү айларда сатылат туугандар. Андыктан сиздер үчүн бир жакшы ой бөлүшүү болду. Аягына чейин көргөндөрүңүздөргө чоң ыраазычылык билдирем, чоң рахмат айтабыз. Биз менен бирге болуңуздар туугандар. Калтырган телефон номерлерге чалып биз менен байланышсаңыздар болот.